Саламатсызбы? 24 январдагы маанилүү жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Камакка алынган 11 журналисттин жакындары аларды үй камагына чыгаруу өтүнүчү менен президент Садыр Жапаровго кайрылды. Алардын айтымында журналисттер эч кандай саясий күчтөрдө турган эмес, коррупциялык иштерге аралашкан эмес жана мыйзамдарды сактап, сыйлап келген. Президент Садыр Жапаров 2020-2021 жылдары президенттик шайлоо убагында талапкер катары, ошондой эле 2021 жылдын 15 мартында Азаттык радиосуна берген интервьюсунда Кыргызстан демократиялык мамлекет болуп, өлкөдө массалык маалымат каражатынын кызматкерлеринин коопсуздугу жана сөз эркиндиги сакталат деп бизди ишендирген сөзү бар эле. Ошол себептен биз 11 журналисттин туугандары мыйзамсыз кармалган журналисттердин конституциялык укугун коргоо менен СИЗОдон үй камагына бошотуп берүүңүздү суранабыз. Алардын кандайдыр бир күнөөсү болсо, мыйзам алдында эч жакка качпай жооп берүүгө даяр деп айтылат билдирүүдө. Журналисттердин жакындары кайрылууну президенттен тышкары башкы прокурор Курманкул Золушевго, жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбековго, жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевге жана жалпы депутаттарга, ички иштер министри Улан Ниязбековго, акыйкатчы Жамиля Жаманбаевага, кыйноолорду алдын алуу борборунун директору Бакыт Рысбековго жолдошкон. 16 январь күнү таң эртең милиция кызматкерлери журналисттердин үйүн тинтүүгө алып, алар күбө катары сурак берерин айтып, күчтөп тергөө бөлүмүнө жеткиришкен. Кийин алар 2 айга камакка алынган. Алар массалык башаламандыкка чакыруу беренеси менен козголгон ишке шектелип жатат. Тергөөнүн маалыматына ылайык, Айып Темиров Лайф жана Айтайт десе барактарында жарыяланган 3 материал боюнча лингвистикалык экспертизанын негизинде коюлган. Мамлекеттик курулуш агенттигинин адистери өлкө боюнча 78 имаратты карап, жаракка кеткени тууралуу жарандардан түшкөн 50дөн ашык кайрылуу боюнча текшерүү ишин жүргүздү. Мындан тышкары Бишкектеги имараттарды кароо учурунда урап калган же көчүп түшүп жашоочулардын мындан аркы жашоосуна коркунуч жараткан объектилер аныкталган жок деп белгилешти мекемеден. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, бүгүн эртең менен Нарын облусунун аймагында 2 ирет жер титиреди. Биринчиси 6:05 чамасында болуп, Очогу Кара Саз айылынан түштүк батышка карай 20 чакырым аралыкта болгон. 4 балдык экинчи жер титирөө 8:39 катталып, Очогу Нарын шаарынан түндүк батышка карай 34 чакырым аймакта орун алган. УКМК 24 KG басылмасынын журналисттерин кеңсеге киргизүүдөн баш тартты. Басылмадан атайын кызматтын өкүлдөрү мунун себебин түшүндүргөн жок деп билдиришти. УКМКнын башкы тергөө башкармалыгынын өзгөчө маанилүү иштер боюнча улук тергөөчүсү Эрлан Акынбековдун жообунда иш боюнча зарыл болгон бардык тергөө ыкчам иштери жүрүп жатканы, буга байланыштуу тергөө тарабынан акыркы процессуалдык чечим кабыл алына электиги айтылат. Буга чейин 24 KG басылмасына согушту пропагандалоо беренеси менен кылмыш иши козголгон. 15 январда алардын кеңсесинде тинтүү жүрүп, бардык техникалар алынып, имарат мөөр басылып бекитилген. Ошондой эле басылманын жетекчилиги атайын кызматка күбө катары сурак берген. Салык кызматы былтыр 249,4 миллиард сом салык жана камсыздандыруу төлөмдөрүн жыйнап, пландалгандан 3 миллиард сом ашык каражат чогултту. Ошондой эле 2022 жылга салыштырмалуу 41,3 миллиард сомго көп жыйнашты. Салыктык башкарууну жакшыртуу жана күчөтүү ишкерлерди онлайн тейлөөгө өткөрүү максатына жетүүдө жана пландык көрсөткүчтөрдү ашык аткарууда негизги ролду ойноду. Көзөмөл кассалык машиналарды, электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздарды, электрондук эсеп фактураларды жана башка санариптештирүү долбоорлорун киргизүү жана колдонуу салыктарды чогултуу процессин натыйжалуулугун кыйла жакшыртты деп белгилешти мекемеден. Бишкек шаардык мэриясы январдын башынан бери калаада рейд уюштуруп, 60га жакын мыйзамсыз соода түйүнү жоюлганын билдирди. Дагы 30дан ашык жайдын буюмдары, темир отургучтар, кол чатырлар, таразалар кампага жеткирилди. Мэриядан башаламан соода кылган жайлардын айрымдары буга чейин эскертүү берилгенине карабай иштеп келгенин белгилеп, рейдтер дагы уюштурулаарын кошумчалашты.